Кан жолдогу кырсык ооруган окуялар тууралуу кебизди Чүй областтык жол кайгылуу кызматынын басма сөз катчысы Тилек Исаев менен улантабыз. Тилек мырза, кош келипсиз. Мына жогоруда эле ири трассалардагы бир эмес бир нече адамдардын өмүрүн алган окуяларды мисал кылып айтып өттүк. Айрыкча жыйында мындай кырсыктар бир эмес бир нечеси болду. Кандай дейсиз? Мурункудай жол жаман эмес. Канткен күндө ремонт иштери жасалып калган негизги ири жолдордо мындай кырсыктардын катталышы эмнеден улам? Бүгүнкү күндө мына биздин Чүй областынын аймагында болуп жаткан жол кырсыктарынын саны күндөн күнгө өсүп келаткандыгына байланыштуу ошого карата биз жол кайгылуу кызматы мурда азыркы патрулдук милиция кызматы болуп өзгөрдүк. Өзгөргөндө деле ошол жолдо болуп жаткан кырсыктардын баарын алдын алуу жана ошого карата жүргүзүлгөн иш-чараларды биздин кызмат жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө жол кырсыктарынын биздин Чүй областында жол кырсыктарынын катталып жаткан себеби бирден бир себеби биздин жолдорду Чүй областында мамлекеттик жолдор көп болгондуктан, жолдор баягы өзүнүн жоопкерчилигине татыктуу болгондуктан айдоочулардын жогорку ылдамдыкта айдап жана автоунааларды ашып өтүү эрежелерин сактабандыктан келип чыгып атат да. Мына биз Чүй областынын аймагында баягы эл жайгашкан аймакта жол ылдамдыгы 60 км/саатына чакырым саатына чектелгендиктен эл жашабаган аймакта 90 болгондуктан ошол коюлган ченемден тышкары ошо ченемден жогору айдагандыктан жана жол эрежесинин талаптарына баш ийбегендиктен келип чыгып атат да. Негизи жолго көзөмөл жүргүзгөн майчилер кандай тартипте иш алып барышат? Канча бир аралыкта туруп кайтарганы негизи жетиштүүбү? Биздин Чүй областынын аймагы жогору чоң болгондуктан биздин ар бир экипажга кызматтык эмеси, кызмат өтө аянты бир 25-тен 30 акырымга чейинки аралык болгондуктан жалгыз экипаж ошол аралыкты тейлеп, ошол аралыкта баягы айдоочулар тарабынан жол сакталышын көзөмөл кылат да. Анан көп учурларда биздин патрулдук милиция кызматкерлери турган жерде айдоочулар бирине бири баягы белги берип, именно ошол биздин кызматкерлер кызмат өтөп жаткан жерлерде жол эрежесин сактап, алар жок учурда баягы ылдамдыктарды көбөйтүп, жол эрежесинин талаптарына баш ийбегендиктин кесепетинен келип чыгып атат да жол кырсыктарычы. Анын үстүнө биздин бул Чүй областы баягы Борбор шаарыбызды курчап тургандыктан башка областтык каттамдарда, мисалы үчүн чыгыш жагын алсак, Нарын, Көл жактан келет, батыш жагын алсак, Талас, Жалал Абад, Баткен, Ош жактан келген автоунаалардын каттамындагы болуп жаткан кырсыктар күндөн күнгө көбөйүүдө. Анткени өзүбүздүн эле ошол айдоочулар тараптан жол кырсыгы, баягы жол эрежелери сакталбагандыктан келип чыгып атат да. Кандай дейсиз, жанагындай жүк ташуучу машиналар менен дал келишип сүзүшүп жаткан окуяларды эске алганда, деги эле чоң жолдордогу кырсыктарды кантип алдын алса болот эле? Мына бүгүнкү күндө жанакы жүк ташуучу чоң габаритный груз менен дегенде, чоң унааларды ташып өтүүдө жана жеңил автоунаалар ошол автоунаны ашып өтүүдө эрежелерин сактабагандыктан да. Көп учурларда баягы жүк ташууган автоунааларды озуп өтүүдө каршы келаткан тилкедеги автоунааны карабастан чыга калгандыктан жанагындай карама каршы келатып сүзүшкөн эмелер учурлар көп кездешүүдө да. Анан ошол көбүнчө жанакы карама каршы тилкеде чоң автоунааларды азып өткөндө жана оң рулдуу автоунаалар менен ашып өткөндө көп ыңгайсыз абалдар калып келет да. Ошол учурларда көп жол кырсыктары катталып атат да. Рахмат сизге, Тилек мырза. Жолдогу коопсуздук темасын жана айрыкча ири трассалардагы кырсыктарды алдын алуу тууралуу Чүй областтык жол кайгылуу кызматынын басма сөз катчысы Тилек Исаев менен баарлаштык.